Республикасынын Улуттук илимдер академиясы Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институту Бишкек шаарынын 1-май Октябрь райондук соттору тарабынан уюштурулган Чыңгыз Айтматовду эскерүү иш-чарасы Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрында өттү. Кандай болсо үйдө токтоо деген жок. Комсомол секретарым деп жаштар кайда болсо ошондо оюн, жыйналыш, ошолор менен эле алектин. Баса. Көп кечикпей келиндүү да болду. Касым кайрында жүргөндө көңүлдөрү өзгөрүшүп калса керек. Ал мени кайрымдан алып келди. Аталган саамалыкка сот тутумунун кызматкерлери, окумуштуу илимпоздору жана маданият өкүлдөрү менен залкар жазуучунун жакындары катышышты. Театралдаштырылган иш-чарада буга чейин 7 республикалык соттун өкүлдөрү катышкан кароо сынакта Калыстар тобу мыкты деп тапкан 2 спектакль коюлду. Жабык түрдө конкурс болгон, элге көрсөтүп коелу деп атабыз да. Анткени соттордо дагы таланттуу жаштарыбыз бар, өсүп келе жаткан жаштарыбыз бар. Соттордо эле башкача ойлобош керек. Жан дүйнөсү алардагы бооруке, сезимтал деген көрсөтүп коелу деп атабыз да. Белгилей кетсек, буга чейин Кыргыз улуттук илимдер академиясында сот тутумунун кызматкерлеринин катышуусунда Чыңгыз Айтматов Доор адам аттуу саамалык өткөн. Мында Кыргыз Республикасынын жогорку соту башында турган 8 команда жазуучунун 1-мугалим, Кылым каратар бир күн, Гүлсарат, Саманчынын жолу, Жамиля, Тоолор кулаганда, Ак кеме, Кызыл жолук жалжалым чыгармаларын сахналаштырып, тар чөйрөдө коюшкан. Көрүнгөнгө да айта бербейм. Билесиңдер, сулуу кыз менен суу жоргонун жуучусу көп болот. Өзгөчө Толгонайдын ролун ойногон аябай кызык болуп турат. Эмнеге дегенде өзүңөр көрүп тургандай биз азыр профессионалдуу сахнада турабыз, профессионалдуу кийимдерди кийип турабыз, грим менен. Гүлсарынын тасмасын буга чейин көргөн эмесмин. Биз өзүбүз тасманы өзүбүз курадык башынан бери. Эмнеге дегенде биздин угушубуз боюнча бул тасма 81-жылдары коюлуп, ошондон бери бүгүнкү күндө биз эми коёттурбуз деп бизге айтышты. Ошондуктан бул мындай коюлган тасма же сценарий жоктугунан биз өзүбүз ойлоп табып, өзүбүз дорабатывать этип. Ал эми болсо ат жөнүндө айтып кетсек, бул аттар кичинекейибизден айылга барып, жайлоодон аттарды көрүп, өзүбүзгө жакын кыргыз элине негизи эле жакын болгондуктан бул кичине оңоюраак алынып келди го дейм да. Чындыгында эле биз актер эмеспиз. Биз сот кызматынын адамдарыбыз, юристпиз кесибибиз боюнча. Анан биз үчүн бул аябай жакшы жаңылык болду. Жакшы аябай чоң эмоцияларды алдык, көңүлдөндүк. Өзүбүз үчүн бир мындай жаңы нерселерди ачуу болду. Жыйынтыгында Калыстар тобу сот тутумунун кызматкерлери Айтматовдун чыгармаларын эң жогорку даярдыкта көрсөтүшкөндүгүн белгилеп, өз бааларын беришкен. Ошону менен бирге эң мыкты баага татыган Гүлсарат, Саманчынын жолу спектакли мыкты чеберчиликте коюлгандыктан жалпы элге тартуулоону сунушташкан. Негизи ар бир адамдын жүрөгүндө искусство жашайт. Баары бир кайсы тармакта иштебесин, эмнеде иштебесин, баары бир жүрөгүнүн түпкүрүндө бир искусство бар да. Басып жүрүп кыңгылдап ырдашы мүмкүн, баары бир искусство бар. Анан ушул сот тармагында Кыргызстанда бийликтин 3-чү баскычында турган адамдар менен иштөө, булардын дагы театрга кайрылуусу абдан жакшы нерсе. Анткени маданият ар бир адамда болуш керек, ар бир бийлик кызматкеринде болуш керек. Жон териси менен сезип, профессионалдуу театрда профессионалдуу костюмдар менен, светтер менен спектакль ойноо бул бакыт. Ар бир адам үчүн жоопкерчилик. Чындыгында аталган чыгармалар канча жолу сахналаштырылып, кесипкөө артисттер ойногону маалым. Бирок сот тутумунун кызматкерлери алардан кем калышпай, берилүү менен жеткире ойноп беришкендигине жазуучунун жакындары дагы ыраазычылыгын билдиришти. Биринчиден рахмат айткым келет ушул ойногон балдарга. Алар профессионалдуу артист эмес, бирок менимче алардан кем эмес. Мен ушул Саманчынын жолун көрүп абдан таасирлендим, толкундандым. Аларга ийгилик, жакшылык каалайм. Ушул Айтматовду окуп, ойноп жүрсө жалаң эле пайда болот. Алар үчүн, ич дүйнөсү үчүн, анан
бизге да бул Кыргызстандын маданий турмушунда чоң бир окуя болду менимче. Көрүүчүлөрдүн копулуна толгон бул маданий долбоор ушуну менен чектелбестен тескерисинче жайылса деген уюштуруучулардын изги тилеги бар. Анткени ар бир тармактын арасында өтсө, жазуучунун чыгармалары менен жакындан тааныш экендигинен кабар берет. Ошону менен бирге китеп окулбай жаткан коомдо тарыхый көрүнүш болмок деп белгилешти. Кубанычтуу, мен дагы сот системанын ушу биздин өзүбүздүн балдарыбызды башка тараптан көрүп ачып отурам. Жалаң гана иш менен алек болбой, иште бизде билесиздер конфликт, чыр-чатактар менен иштейбиз. Ал эми момундай өзүнүн ички дүйнөсүн, рухунун байлыгын да көрсөтүп келишти. Кундуз Бекарстанова, Эрбол Дүйшеналиев, маданият жаңылыктары.